18 мартта Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында жалпы республикалык ишембилик өткөрүлдү. Анда облустун район шаарларындагы мекеме ишканалардын кызматкерлери, айыл өкмөттөр жана жергиликтүү жашоочулар катышып, жашылдандыруу, айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, бак-дарактарды сырдоо, көчөттөрдү отургузуу иштерин жүргүзүштү. Ишембиликке мекеме ишканалардын кызматкерлери, район жана шаар тургундары активдүү катышып, калктуу конуштарды, коомдук жайларды, сейил бактарды, көчөлөрдү таштандылардан арылтып, жашылдандыруу иштерин аткарышты. Мекенибиздин, шаарыбыздын тазалыгы үчүн бул ишембилик өтө маанилүү. Биздин мектептерде жеке ишканалардын баары чыгып, шаарыбызды тазалап, ишембилик жүргүзүп турсак, бул өзүбүз үчүн өтө жакшы деп ойлойм. Ишембиликти өткөрүү негизинен айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, жаратылышты коргоо, жашылдандыруу, ошондой эле экологияны таза сактоо максатында уюштурулган. Бул иштерди уюштурууда жергиликтүү бийлик органдарына, облустун тургундарына толугу менен кабарлар жеткизилген. Бул багытта бир эле бүгүн эмес, дайым ушундай иштерди алып баруу ар бирибиздин милдетибиз деп эсептеймин. Мындан кийин дагы көрктөндүрүү, тазалоо иштери улантылат. Айлана чөйрөнүн тазалыгын сактоо, жаратылышка аяр мамиле жасоо ар бир жарандын атуулдук милдети. Андыктан жаратылышты кыянаттык менен пайдаланбастан ар бир жаран салым кошуп тазалыкты сактоосу абзел дейт шаар тургундары. Канчалык шаар таза болсо, өзүбүз үчүн, келечек үчүн жакшы деп ойлойм. Азыр ансыз деле шаарда ушул транспорттун көбөйгөндүгүнөн жана элдин жыштыгынан шаардын булганчыдагы артып барат. Ошонун кесепетинен ар кандай адамдардын ден соолуктары, өсүмдүктөр, жан жаныбарлар жабыркап атат. Белгилей кетсек, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругуна ылайык облус аймагында айлана чөйрөнү көрктөндүрүүнүн 3 айлыгы жарыяланган. Мындай ишембиликтер алдыда да улантылып, тазалыкка такай көңүл бөлүнөрү айтылды. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдырашид Саттаров, Алтын бешик жаңылыктары.